Кара туман повестинин уландысы. Автору Чолпон Толубаева, окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ойлосо оюнан, уктаса түшүнөн салкын кеткен жок. Аны менен болгон күн Керимдин жүрөгүн ээлеп, сезимине бүлүк түшүргөндөй болду. Күнөөсүз күлүңдөгөн көздөрү көз алдына тартылып, экөөнүн бири-бирине чырмалышып бийлеп жаткан элеси кайра-кайра келип беймаза кылды. Кайдагы бир сойку кызды ойлойм, таң калыштуу. Бир да адамды мынчалык ойлобосом керек. Тобо, оюман чыгарыш үчүн эмне кылам? Арбап алган го, кайра көргүм келет. Мен анын башка эркектер менен бир болуусун каалабайм. Назик денесин башка бирөөгө кантип тебелетет? Жок, көздөрү күнөөсүз. Көздөрүнөн эч кандай шуркуялык иш көрүнбөйт. Эмне үчүн ушундай сулуу жүзү менен жаман ишке барат? Бул жалган дүйнөдөгү жашоонун жыргалчылыгы маңызы эмнеде? Жыргалчылык жалаң эле ошол жалаптык иштеби? Адамдардын жыргалы эмне? Мен эмнеге жанталашам? Келечегим кандай болот? Жыргал, кайгы, өлүм. Акыры түбү өлөбүз да. Эртеңки күнүм, жашоодогу өмүрүм жакшы өтсүн деп наша терем. Башты айланткан сасык жытына да көнгөнмүн. Эч нерсе сезбейт, мурдум да жыт сезбей калган. Эмнегедир ошол жытка да көнгөндөймүн. Наша тергени чыкканда бүткүл сезимим ошондо болуп, баардык кайгы кубанычым унутулат. Ошол жытты да сагынам. Чыныгы адамча жашоону билбептирбиз. Жыргал, кол жеткис жыргал мына бизде. Могу чор баскан кол менен канча адамга кубаныч, шаттык тартуулап жатабыз. Өткөндөгү шеринеде тарткан нашанын кумары кандай сонун. Бүткүл денеңди жибитип кубанычка батырат. 10 бөтөлкө арак ичип, жыргаганча бир тартым наша чигип жыргаган кандай рахат. Мына чыныгы жашоо. Волга минип сулуу чүрөктөрдү кучагыма кыссам, бакыт ошо дешеби? Жок, жаңылат. Кумарга батуунун эбин билишпейт алар. Көздөрүчү? Өтө эле сулуу, жароокер кыз. Чыныгы жыргалчылыкты балким салкын ушул ишинен алса керек. Эмнеге мындай кумарга ченемсиз баткысы келет? Себеби ошол керек. Түшүнбөймүн. Башым маң. Салкын экөөбүз чексиз бакытка баткан күн кайра кайталанса экен. Кызганамын. Салкын. Чөнтөктөгү акчаны карайт экенсиң. Акча да болот. Акча деген талаада жайылып өсөт. Сени биротоло сатып алганга да акча жетет. Өз ою, кыялы менен алек сүйлөшүп, тең туштары менен болжолдошкон токойдун ичине да жете келди. Булар тандаган жер эң эле кооз, чөптөр жапжашыл болуп сунала өскөн. Тегереги курчалган токой, шибер чөптөр жайкалышат. Ага конгон көпөлөктөр да өзгөчө сулуулук тартуулашат. Асманда учкан бытпылдыктар, жапайы каз өрдөктөр каркылдашат. Түш ой баштаган убак. Шаркырап аккан кара суунун жээгинен орун алышкан. Асышкан казанда семиз козунун эти боркулдап кайнайт. 2-3 шашлык бышырабыз деп өздөрүнчө алек. Сууга түшүп эс алып аткандары да бар. Терген пландарынын убайын көрүп жатышат. Жаштардын 2 жумада өтүүчү шернеси көбүнчө ушул жерде өтөт. Тынч, өздөрү каалаганча жыргашып, эркин болушат. Сорпонун даамын көрүп, бышып калыптыр, чоролор. Келгиле сорп ичели, деп бажактаган бакыт казан башында. Айланадагыларга көз жүгүртүп, жан баштап жаткан Керим түп-түз оюнун тереңинде калкыйт. Эзилип бышкан этти уртуга алышып, узун сөздү башташты. Абайлабаса Косяктын иши кыйындады. Бишкекке кетчү автобусунун баарын текшерип атыптыр дейт. Кармалса тапкан акчасынын 10 эсе чыгымга кетет. Кудай аны көрсөтпөсүн. Бишкекте бир коробкасы 300 сом дейт. Көлдүн нашасы баарынан күчтүү. Тарткан адам эч нерсе сезбей калат. Акчасы го акча. Бишкекке алып барыш кыйын. Абайлап айылдан эле сатканыбыз оң. Керим экөөбүздүн колдо. Бишкекке барып эмне кылабыз? Шаршектин баласы ундун түбүнө салып кеткен экен. Жетери менен кармаптыр. Косяктын иши кыйын да.
ширеңкенин коробкасын пленка менен тыштап, үтүктөп туруп, каймак куюлган банкага салса болмок. Эч нерсе билинмек эмес. Азгырык, шайтандын жолуна түшсө кырсык бат эле. Оң богурдун жыты укмуш жыттанат. Биздин мурун жыт сезбей калган. Ха-ха. Ундун ичинен сөзсүз жыттанат да. Анан кимди кармайт? Же болбосо жылчыксыз банкага салуу керек. Биз билбеген өнөр калган жок. Андан көрө короптун иши бүтүп баратат. Аңдыган козелдор да көп. 10 плантацияга чыксак, как раз 10 жигитпиз. 5 терели да, 5 көзөмөлдө бололу. Кырсыксыз кезек менен иштесек, иш оңунда. Ынтымак болсо козелдорго кабылбаспыз. Тегерете отурган жаштар болгон жаңылыктарын кеп кылышып, жашоо, тагдыр тууралуу ой жүгүртүшүп, турмушка ар кимиси ар башкача карашат. Тамак желип бүткөндөн кийинки салтыбызды уланталы. Даярдап койгонуңар барбы? Деп Керим балдарга карады. Даяр. Ал жыргалчылыкты ушундай семиз этти жегенден кийин алыш керек. Экөө бириккенде тим эле калкытып учуруп коет. Тегеретте отургандардын ар биринин көздөрү жанып, бакыт күйгүзгөн жан жыргатчы тамекиге кошулуп кагазга оролгон кумарга көз салышат. Чычкан аңдыган мышыкча уурдана карашып, кезек күтүп отурушат. Улам бирине узатылып, көздөрүнөн оттор чачырайт. Жүздөрүнө жылмаюу кирген. Кээ биринин көздөрү чычаладай кызарып, тиштерин кимдир бирөөлөргө кычыраткандай, ар кимиси өз-өзүнчө дүйнө жыргалына баткан. Асманга жаркыраган жылдыздар толуп, түн кирсе да айлана жап-жарык. Чардаган балдар, зыңылдаган чиркейлердин чыккан үнү болбосо, айлантып тартылып жаткан наша түгөнбөстөн улана берди. Отургандардын бир калбай бул жыргалчылык кумарына батышат. Улам биринин колуна тийсе, аяр кармап, сорушуп, түтүнүн илеп тартып, магдырап отурушат. Бардык кайгы баштарынан чыгып, бүткүл акылына, сезимине жыргалчылык ойноп, ооздору жыйылбай, көздөрүнөн от чачырап, күлкү чыга баштады. Бирин-бири карап, каткырып, эмнеге күлүп жатканын деле сезишпейт. Асмандагы сансыз жылдыздардын кучагында учуп, кыялданып жүрүшөт. Тынч жаткан токойго күлкү каткырык угулуп, айлана тынчтыгын бузуп жатышты. 2-3 сууга түшүп, түшпөгөнүн зордоп түшүрүп, түнкү суу муздак болорун сезбей, балыкча сууда сүзүшүп, каткырганы бар. Бакка жөлөнүп турганын экинчиси: "Сен жашынып атасыңбы? Көрүнүп калдың, ха-ха-ха" деп ичке талды кармап, ошол тал зор терек болуп көрүнүп, өзүн башкалардан жашынтып көргөзбөй калкалайт дегендери да бар. Таап алгандары болсо кубанып каткырып жатат. Кумар, жыргалчылык, чыныгы адамча жашоо токой ичинде жүрүп жатты. Түп-түз оюна баткан Керим бирөө менен сүйлөшкөндөй өзүнчө күңкүлдөп сүйлөп жатты. "Сен эмнеге, менин периштем? Аппак денең, ичке назик колдоруң, эң эле сонуң. Көзүңчү, жазыксыз. Жок, сен качпа алтыным, чүрөгүм. Сен түнкү чүрөксүңбү? Сени ошентип аташты. Ха-ха-ха. Мен үчүн бир күнгө канча сомго сатылдың? Сени дагы эле самайм. Ошол күнү баскан изимен азгырдың. Көзүңчү, шайтандын көзү. Жок, эң эле сулуу, жазыксыз. Денеңчи аппак, назик. Сенин назик денеңди могу чоң колдору менен катуу кармадым. Өзүм билдим. Аял заты эң эле алсыз жандар. Сен эмне кыла алдың? Эчтеке. Асманды кара, карачы, жылдыздарды кара. Каалайсыңбы? Тетигинин жылдыздын бардыгын сага белек кылам. Ооба, сага, деп сүйлөнүп, Керим жиндин эмече эки колунун алаканын жая бир нерсе көтөрүп бараткансып, кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп жаткандай. "Мына, карачы, кара, колумдагы жылдыздарды карачы. Тим эле жылтылдашат, күйүп жатышат. Канчасын каалайсың? Сага белек кылам. Эч кимдин колу жетпеген жылдыздар менин колумда конуп турушат. Алтыным, ал, мына, каалаганыңды ал. Кармагын, коркпо. Сен үчүн жылдыз кармадым.
Жылдыз, акчабы? Акча керекпи? Ха. Сен жашоону түшүнбөйсүң. Алдагы денең менен жыргайм дейсиңби? Жок, сени могу колдору менен өлтүрүп койсом да эч нерсе кыла албайсың. Жок, жашоо жыргал. Эмнени каалайсың? Баары даяр. Кана, жылдыздар кана? Кайда жибердиң? Жылдыздар кана? Асманга учуп кетиштиби? Азыр кармайм. Кайра кармайм. Эмнеге асман жылчыксыз капкара? Кара туман бат эле каптады. Азыр жымыңдаган жылдыздар кайда жоголушту? Туңгуюкта жол таба албайм. Көзүмө эч нерсе көрүнбөйт. Токто, сен токтой тур. Тигине бир жылдыз келди. Колума кармадым. Деп ички сезимин айтып, айлана жаңырта күлүп жатты. Түн беймарал убакта айыл тынчтыкта уктайт. Жалгыз токой ичин күлкү шаттык басып, жашоо кумарына, бакытына баткан жаштар ар кайсы жерде өз жыргалчылыктарына маашыр, өздөрүнчө кыялга чөмүлүшкөн. Бул жашоодогу бар жыргалга, бар бакытка эми гана тунгандай бүткүл аң сезимне жыргалчылык ойногон. Мезгил алга карай закымдап жылып, жай аптабы кайтып, коңур күз да келди. Жай бою эмгектенген элдин үзүрү мына ушул берекелүү сары алтын күздө. Жыйган чөп чарларын ар ким өз үйлөрүнө ташып кышка камурушат. Эмнегедир элдин арасында эки кишинин башы бириккен жерде наалган сөздөр. Айыл ичи кичинекей болсо да бир көз бир көзгө жоо болуп, кошунасын ууру сынап калган мезгилге да жеткен. Мына бүгүн эртең жыйнап алам деген огороддогу картошкамды казып кетти. Жыйнап койгон сабизимди урдады. Короодогу коюм жоголду. Тоогумду урдап кетти, деген эле адамдар. Непада өз балдары алиги дүңктү чегип алып, дүңкүлдөп иштеп жүргөндөрүн билишкен жок. Курган ата-эне акча табам деп балдары менен чогуу наша тергени чыккан. Канткен менен көбү сезон учурунда бутуна туруп алды. Тууган урук биригип бир сезондо машина, трактор алгандары болду. Кайран акча жуккан адамга жугат. Сезондун аяктап баратышы менен баары тегиз чымырканып эмгектенип жатышты. Шаан шөкөт, үлпөт кургандар да тез-тез болчу салтка айланган. Касяктын салтын баштайлы деп, айыл жаштарынын көнүмүш көңүл ачуу адатка айланып бараткан салты эч кимдин капарын албайт. Айылдын четине чыгып, тегеретте отурган жаштар касяк деп атаган нашааларын чегип, улам бирине кыдырата узатышат. Кимдир бирөөлөр келип калса, салтты бузбай, чекпесе да кичине кармап кайра узатышат. Келечек ээлери жан жыргаткан кумарга батуу менен кантип көңүл ачуу амалын гана ойлошот. Адаттагыдай эле көңүл ачуу салты башталып, семиз кой уурдап союшмай болду. Аз-аздан чегип, турмушунда бир нерсени жөн гана жыргалчылык өзүнөн өзү алдоо сыяктуу кабыл алып калкалагандар, арасынан чекпей жүрүп башкалардын кызыгын көрүп жаңы чегип баштагандар да бар. Ошолордун бири Жеңиш. Дембедем кайра чегип, нормадан ашыгыраак тартып койгон. Көзү тумандап, эч нерсе көрүнбөй, жүрөгү кысылып, кус келе баштады. Айлана аппак болуп, колу менен бир нерсени сыйпалап тапкысы келди. Бирок өзүнө өзү алы жетпей, жыгылып, окшуй баштаганын көргөн балдар эч нерседен кам санабаган үйүнө жеткирип ташташат. Өзүлөрү түнкү жыргалчылыктын ырахатына батыш үчүн акмалап жүргөн үйдөй кой урдоого кетишти. Акыл эсинен танып, сөзгө келе албай окшуп, жер кучактап темтеңдеп тегеренип жаткан Жеңишти көргөн ата-энесинин жүрөктөрү түшүп, кайдан оору жармашты, эртең менен эле таз эмес беле, дешип ооруканага жаңы эле сезон учурунда сатып алган Жигулиси менен алып барышты. Эртеси эсине келген Жеңиш ооруканада жатканын көрүп, алда кайдан ата-энеси кылган ишин билип койбосун деп качып чыгып кетти. Тагдырыңа таалайлуу жылдыз жарк этип күлсө, өмүрүң бактылуу күндөр менен өтөт эмеспи? Керимдин акыркы мезгилдеги тапкан пайдасы, көргөн жыргалчылыгы эмгегине жараша болду. Жан кыйышпас досторуна миңден ашыгыраак план жыйып берди. Ортодо далдалчы болуп, 15 000 сом пайда тапты. Шаарга тез-тез каттоочу болду. Үстү башын жаңыртып, баштан аяк кийинди. Өз жанынан эч нерсе аябайт. Берешендиги, ак көңүлдүгү бөтөнчө. Чыныгы жашоонун маңызын эми гана билип татып баштаган. Буюрса кышта машина алам, экөөбүз каалаган жерге барабыз, деп салкындын белинен сыга кучактайт.
Экөөнүн көңүл аччу жери Аксакалдар чайканасы жана Сурия бары. Жасалгаланган кабиналар, кымбат баалуу ичимдиктер, бур кураган тамак аштар, эмнеси болсо да жигиттик иш-аракеттери Салкындын башка жигиттеринен өзгөчө. Назик мамилеси, ажарланып караганы, акчаны эч аябастыгы, керилген кең мүчөсү келбетине жарашып турат. Салкын Керимдин жасаган мамилесин түшүнө албады. Мени менен болгону жакса керек. Эмнеге мага дайыма келип ичиртип, жедиртип, дене кумарына баттырып, алып кой деп 200-300 сом таштайт. Салкын өзүн алсыз сезет. Кылган ишинен кайра тартыла албай калган. Бул турмуштагы кылган иши, жашоосу жалаң гана дене кумарчылыгы болуп калган. Экөөнүн кезигип баштаган мезгилинен тартып, туңгуюкта калганын сезген. Керимдин кылган мамилесинен жашоого болгон көз караштары өзгөрүп, өзүн кимдир бирөөгө керек сыяктуу сезди. Керимдин айткан сөздөрүн эстейт. Келечекте экөө машинада чогуу отуруп, алыс жакка эч ким тааныбаган шаарга кетсе, алардын жашоосуна эч ким кийлигишпесе, ар бир аялдын бактысы бул эне болуу эмеспи? Үйдүн куту, ырыскысы, бактылуу аял боло албасам да эне болгум келет. Жарыкчылык дүйнөгө татынакай кыз төрөсөм. Кызым мен көргөн тозокко кабылбаса экен. Мен туткан кумарга, ырахатка батпай чыныгы аял эне болсо экен. Тилегим орундалар бекен. Бирок кантип өз кесибимди өзгөртө алам? Кантип туңгуюктан чыгам? Жүрөгүнө катылган ойлор тез-тез келет. Мына азыр койнунда жаткан Керимге көз кыйыгын таштады. Жылаңач төшүнө башын коюп, жалгыз гана бул дүйнөдөн Керим менен болгусу келди. Кызымдын атасы Керим болсо, алыс жака кетсек, мен чыныгы жашоону билбептирмин. Азыр жаштыгым жалаң ичимдик, жыргалчылык, көңүл ачуу менен өтүп жатат. Бүгүн Керимдин кучагында болсом, эртең дагы бир акчасы бардын, бүрсү күнү иностранецтин, аркы күнү дагы бирөө. Жок, көзүмдү май басып, эч нерсе көрө албаптырмын. Эртеңчи, эртең эмне болом? Жашым өтсө, мени ким карайт? Келечегин ойлоп, жүрөгү кысылып, көздөрү тунарып жашка толду. Көзүнөн акырындык менен аккан жылуу жаштар Керимдин төшүнө таамып жатты. Өзүнөн өзүн кармана албай, буркурап ыйлай баштады. Салкын, сага эмне болду? Эмне ыйлап атасың? Айтчы, алтыным. Койчу эми, ким тарынтты? Менби? Деген Керим жашка толгон көздөрүн өпкүлөп жатты. Бугунун баарын чыгарып, өксүп ыйлап алды. Бирок жүрөгүн эзген эзелки жарасы кайра козголуп, жараты ырвап, токтун алган жок. Эч кимге айтып бөлүшпөгөн сырын Керимге төгүп, узакка шолоктоп ыйлады. Керим, мен сага өзүмдүн арманымды айткым келет. Билем, мен сен үчүн эч ким эмесмин. Бирок сенден башка жакын адамым жок. Ата-энем да, бир туугандарым да, эч кимим жок. Мендей өз денесин саткан адамда жакын адам болмок беле. Сен гана менин жакын адамымсың. Сен менин жашоому шоола жиберип турасың. Сен менин жанымда болсоң, өзүмдү башкача сезем. Керим, деп көзүнүн жашын көлдөтүп, ички сезимдеги жан дүйнөсүн эзген эзелки узак окуясын айта баштады. Ал кезде мен жаш, жаңы гана мектепти бүтүп, шаарга окууга тапшырганы келгем. Кенедей мен ак эткенен так этип, медик болууну самагам. Медициналык окуу жайына тапшырдым. Шаардык жаштар, кино, театр, эс алуучу жайлар, эмнесин айтайын, баарына тойбойм. Менүңдүү кыздар менен таанышып, жатаканада да жашай баштадык. Тилегим кабыл болуп, окууга да өттүм. Шаарга келген күндөн аздайын эле кыздар болуп 4-5 бала менен таанышып калдык. Алар бизден 3-4 жаш улуу шаардык жигиттер экен. Ошолордун арасынан өзгөчөлөнүп турган келишимдүү, бою узун, ак жуумал келип, көзү бакырайып, капкара муруту өзүнө жарашкан жигит мага сөз айтып, сүйүүсүн арнап күндө келчү болду. Жаш жүрөгүм катуу согуп, өзүм да ал жигитке ашык боло баштадым. Анын жолумду тосуп чыкканы, дайыма белек кылып берчү роза гүлдөрү өзүнө арбап баратты. Нурлан экөөбүз тез-тез кезигип аттык. Ал мени концерттерге, конокторго алып бара баштады. Биротоло мен сүйүүгө кирип кеттим. Нурланга деген сүйүүм ашып-ташып, оргуштай баштады. Анын "Сени сүйөм, сени алам, жалгыз сени" деген сөздөрүнө ишенип, таянар тоом келечегим болуп калды.
Ошол күнү өзүмдү кайда коерумду билбей, чимириле бийлеп, аз ичкен шампанда ээликтирди. Вальс коюлуп, сүйгөнүмдүн кучагында мас болуп, өзүмдү бактылуу сездим. Ал мени көтөрдү да атайын даярдалган бөлмөгө алып барды. Эчак эле салынган аппак шейшептүү төшөккө жаткырып, бетимен, көзүмөн өөп жатты. Мен эч нерсени сезбестен сүйүүгө мас болуп, өзүмдү жоготтум. Мойнуман өпкүлөп, акырындык менен кийимимди чечинде баштады. Анын колдору төшүмө тийгенде эмнегедир Нурлан деген гана алсыз үнүмдү чыгарып алдым. Билбейм, эмне болуп кетти. Бакырып өкүрүп ыйлап аттым. Ал болсо да өз ишине маашырланып, ачыккан бүрүдөй жан алекетке боло берди. Мейли, бүттү деп эч нерсе кыла алган жокмун. Бирок эң жаманы, менин махабатым, менин сүйүүм өз максатына жетип, ишин кылып болгондон кийин ордунан туруп кетти. Канткен менен ал мени сүйөт да, мен алам дечи эмес беле деген ойлор келип, мен эч нерседен коркконум жок. О Кудай, ошол күнү эмне мени жараттың экен деп ыйладым. Мени сүйгөн, ишенген адамым мени сүрмө талпага таштады. Нурлан чыгып кеткенден кийин анын досу үстүмө кирди. Чыркырап Нурлан деп кыйкырып ыйлап жаттым. Эч ким уккан жок. Чыңырба деп жаактан ары тартып жиберди. Анан дагы бирөө, Кудайым-ай, улам бири келип жатты. Эсимди жоготтум. Өлүп калайын дедим. Кудайдан өлүм сурандым. Мени сүйгөнүм мени таштап кетти. Эми кайда барам? Кимге айтам? Деп ыйладым. Окуудан да чыгып, Нурландан өч алам дедим. Мен билбептирмин. Акыр аягы мен үчүн бул иш кесип болуп калды. Мындай жыргалчылыктан чыгуу өтө кеч болду. Эмне кылмакмын? Иштеген ишим же окуум болбосо, эптеп күн өткөрүш, жашаш, кийинип ичиниш керек болду. Мен жашоо үчүн күрөштү ушундайча жүргүздүм. Менин бир билген кесибим ушул ишим болду. Кайрадан туңгуюк, караңгылыктан чыгуу азапка турду, Керим, деп салкын ыйлап жатты. Тагдыр, жашоодон алган жаза, адамдардын кылган иши, сезимди тепселөө, өзүн өзү алдоо, жашоо үчүн күрөш, жыргалчылык кумарына батуу, келечекке үмүттүү кароо, ар бир адамдын тилеги, мүдөөсү, каалаганы ар башка. Жаштардын өсүшү, тукум улантуучу урпактар, мезгилдин талабына ылайык жаштардын аң сезими, ою, келечеги ар башка. Жалган дүйнө аталган жашоодон эмгектенүү, чыныгы адамдарча жашоо, байлык, турмушуңдагы зоболоңду көтөргөн бийлик, мансап, акча, тагдырыңды өзгөрткөн да акча. Ар бир адам акча үчүн күрөшөт, жыргалчылык үчүн жан талашат. Келечекти улантуучу урпактар мына эмне үчүн күрөшөт? Акча, жыргалчылык. Бул эки нерсе баарынан бийик болот тура. Ата менен бала, адам менен адамдын ортосундагы сезимди бөлчү нерсе турбайбы? Акчанын айынан, жыргалчылыктын айынан, жаштардын тагдыры бурулуш жолдо. Аны ким токтотот? Жыргалчылык менен ченемсиз кумарга баткан жаштарды чыныгы жашоого ким алып барат? Биздин келечек муун жыргалчылыкты гана көрүшөбү? Жарыкчылык дүйнөгө келгенде эле кумардануу менен келишеби? Биздин муун келечектин тагдыры тайгак жолдо сыяктанды. Адамдар ойлонуубуз зарыл. Бирок кайра айланып тайгак жолдо тайгаланасың. Пендебиз да. Бүгүнкүгө көңүл бөлбөй, эртең болсо өкүттө калабыз.